Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Көркөм Сүрөт Академиясына саякаттоону туура көрдүк. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Көркөм Сүрөт мектеп-интернаты конкурстук негизде окуучуларды кабыл алып, алардын өнөрүн өркүндөтүү максатында эмгектенип келишет. Бул баягы базалык образование беребиз. Базалык билим бергендиктен биз 8 класстан 11 класска чейин окутабыз. Бул балдар өзүнүн критерий менен, экзамендер менен атайын тандалып алынат. Бул айта кетсек, рисунок, живопись, скульптура багытында основной биринчи сабактарын ушу жактан алышып, экзамен дагы ошол сабактардан беришет. Бул 8 класстан экзамен тапшырып киришип, 8, 9, 10, 11 классты бүтүп, анан ошо базовый билим алгандан кийин анан өз кесибине уже өзүнүн жөндөмүгө жараша, өзүнүн кызыгуусуна жараша анан биздин Көркөм Сүрөт Академияга барып, кенен уже тандап тапшырып, анын окуусун улантып кете алат да. Жети бастан келген студенттердин баарын өз кучагына алып, билим берип келе жаткан колледждин окуу иштери боюнча орун басары Мелис мырза буларга токтолду. Бул жерде мынакей биздин балдарыбыздын, окуучу бүтүрүүчүлөрүбүздүн иштери жайгашкан. Ошолор боюнча силерге көрсөтүп тааныштырып кетейин. Биздин окуу жайда 5 бөлүм бар. Ал дизайн боюнча 2 тармак. Айлана чөйрөнү кооздоо, анан графика дизайны. Айлана чөйрөнү кооздоо бул ички сырткы жасалгалар менен алып болушат. Графика дизайны болсо бул реклама дизайны негизинен. Андан тышкары живопись факультети бар. Бул жерде сиздер көрүп тургандай. Анан скульптура бөлүмү. Бул бөлүмдөрдүн баардыгында биз 9 класстан кийин кабыл алабыз. 9-ту бүтүп орто билимдик аттестаты менен келишет. Ошонун негизинде ушу кесиптердин бирөөнү тандап бизге экзамен тапшырышат. Биринчи курстан биз композиция деген сабагыбыз бар, бул жанаштыруу кыргызча. Ошонун закондорун үйрөтөбүз, мыйзамдарын, жалпы эле кооздуктун мыйзамдарын үйрөтөбүз. Ошонун негизинде билим алып, экинчи курстарда мындай иштерге жарап калышат. Бул жерде өзүңөр көрүп турган бул иштер болсо, ошол көркөм сүрөт карапачылыгы. Ал иштерде мынакей маңдайыңыздардагылар биринчи, экинчи курстардын иштери. Бул 2 капталындагылар болсо, бүтүрүүчүлөрдүн дипломдук проекттери. Бул жерде экинчи курстун дизайн бөлүмүнүн айлана чөйрөнү кооздоонун экинчи курстардын иштеген иштери, бул жагы болсо биринчи курстардын иштери. Бул силер көрүп турган сүрөттөр болсо, булар живопись бөлүмүнүн дипломдук иштери. Бул тараптагы скульптуралар болсо, ошол бул дагы ошондой дипломдук иштери. Бул деңгээлге балдарыбыз 3 жылдын ичинде жетишкен болот. Сапаты ушул. Эң жакшы, демек мына 9-дун бүткөндөн кийин анан келип бияка окушат экен, Анан мисалы үчүн бир гана ушул мектеп-интернатын окуган окуучулары окуй алышабы же башка жактан дагы келип тапшыргандар болобу? Бизге негизинен биздин региондук мектептерден келишет, анан албетте сырттан да келишет. Эч кандай чектөө жок аларга. Толугу менен башка орто окуу жайлардын баарын окуп бүтүп келип бизге тапшырса болот. Эң жакшы, ал эми ушул өнөрдү аркалаш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек? Өзгөчөлүк эмнеде? Өзгөчөлүк эң негизгиси Кудайдын буйруган таланты керек. Аз болсо дагы анан бир аз мындай туура убакытты бөлүп ушул ишти толугу менен берилип ушуга аркалоо. Эң эле негизгиси баягы ушул нерсенин артынан түшүү да. Ушуга көңүл бөлүп, ошону бир өзүнүн тагдыры катары кабыл алуу. Ошондо гана ушундай бир чоң жетишкендиктерге жетсе болот. Эң жакшы. Ал эми сиздер сыймыктанган студенттер барбы азыркы күндө? Азыркы күндө биздин студенттерибиз бар, ооба. Мугалим болуп иштеп жүргөндөрүбүз бар, кыргыз киносунда иштеп аткан балдар бар. Көптөгөн ушундай балдарыбыз бар. Өздөрүнчө өнөркана ачкандар бар. Кандайдыр бир дизайн боюнча фирмаларда иштеген балдарыбыз бар. Чоң-чоң фирмаларда аттарын атап айла коеюн, ошолордо иштеп дизайнер болуп жүргөн балдарыбыз бар. Эң жакшы, бул нерсе сиздердин жетишкендигиңиздер, сиздердин жеңишиңиздер деп билели. Анда маегиңиз үчүн чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жакшы туруңуздар, келип туруңуздар.
көп жылдардан бери үзүрлүү эмгектенип келе жаткан Көркөм сүрөт академиясынын президенти окуу жайдын жетишкендиктери жөнүндө айтып берди. Саламатсызбы? Саламат. Эң көп убакытты сарптаган сүрөтүңүз эсиңизде барбы? Бар, сөзсүз бар да. Мен Бишкектеги чоң союздун убагында курулду, чоң эстелик революциянын каармандарына. Ал бүткүл союздук конкурс болгон, бүткүл союздук конкурс. Анан Москвада каралып, ал конкурска бүткүл союздук республикалардан скульптурлар катышкан. Анан 500-гө жакын проект түшкөндө Москвада, Манежде каралып, анан биздин проект экинчи орунду алган. Анан мына кийинки суроо мындай болсун. Ар бир кесиптин бир өзгөчөлүктөрү болот да. Анан ушул сиздин өзүңүздүн кесибиңиздин өзгөчөлүгү эмнеде деп ойлойсуз? Эми бул мындай да, көркөм сүрөт искусствода жанрлар көп. Живопись жанры дейт, скульптура, станковый скульптура болуп, анан монументалдык скульптура болуп эки бөлүнөт. Монументалдык деген ал уже чөйрө менен байланыштуу. Көчөгөлөргө, скверлерге, шаарга коюла тургандар монументалдуу дейт. Себеби айлана чөйрө менен мындай шайкеш келиш керек да, масштабы боюнча. Анан экинчи жагынан, анан чыгыш жагындагы, батыш жагындагы, ал дагы свет, өң, жарыктык дагы көп маани берет. Себеби эгер күн тийбей турган жак болсо, башкача иштеш керек аны. Күн тийип турган болсо, анда дагы бир башкача чечим болот. Анан тегеректеги чоң имараттар болот, алар басып калыш керек эмес да. Ошолор менен бир гармонияда туруш керек чыгарма. Мана Манас эстелиги, жана мен айткан Барсам революция, жеңиш эстеликтери ошондой неменен жасалган. Агай, мен абдан сүрөт тартууга, сүрөт өнөрүнө абдан кызыгам. Бирок эч кандай шыгым жок. Жок, мындай да. Менден сүрөтчү чыгабы? Жок, эч качан чыкпайт ал. Бир кээ бирде айтып калат, жөндөмдүүлүк керек да. Туулгандан, кээ бир балдар туулгандан баштап сүрөт тарта баштайт. Анан ошого кызыгат. Анан аны өөрчүтөт, анан музейди көрөт. Анан ошентип отуруп, анан сүрөтчү кесип пайда болот да. Анан азыр бардык эле интеллигенция, бир маданияттуу, илим билимдүү кишилер билиш керек да. Музыка деген эмне, театр деген эмне, көркөм сүрөт деген эмне, ыр өнөрү деген эмне, ал жалпы маданиятыбыз. Ал ар бир киши билиш керек аны. Ошон менен дүйнөсү кең болот. Жашоо турмушу кызыктуу болот да. Негизи айтат эмеспи, беденени сойсо дагы касапчы сойсун депчи. Анан бул кесипке мен аралашайын деген деле оюм жок. Жөн гана ушул нерсени сурап көрүүнү туура көрдүм. Негизи агай айтылат го, 1% талант, ал эми 99% эмгек деп. Абдан туура, абдан туура. Туура. Ансыз болбойт, только эмгек, кызыгуу. Мен айтып атпайм, ой деген абстракция. Аны эчтекеси жок да. Анан ал эскизге өтөт. Анан моделине өтөт, акырындык менен анан өсө баштайт да. Түшүп атат. Аны эмгектениш керек да ошол этаптарында. Аны ташка отуруп алып акырын чегиш керек, мрамор таштарынан. Катуу анда билиш керек, кандай иштеш керек. Таштын тили бар өзүнчө. Анан броза куюлат. Анан жыгачтан да кесилген чыгармалар болот. Ар кандай болот да. 99% эмгек керек. Өзгөчө скульптураларга. Эң жакшы. Ал эми агай, мына азыр дүйнө жүзүндө деги эле кайсы жерге барба, бардык жерде искусство. Дүйнө элине тааныта турган бул искусство. Анан мына көптөгөн биздин дагы азыркы учурда белгилүү скульпторлор, сүрөтчүлөрүбүз бар эмеспи? Анан бирок мына дүйнөдө таң калыштуу нерселер абдан көп. Күндөн күнгө өсүүлөр болуп атат. Анан мисалы үчүн жакынкы эле Казакстан, Россия, Өзбекстан, Тажикстан менен биздин скульптуранын
айырмачылыктары, өзгөчөлүктөрүнө токтоло кетсеңиз. Ой, жакшы болот. Эми Союздук Республика, илгери Союздук Республика, Союз эле. Анда Союздук Республикалар, анан бир жылда бир жолу Москвада бүткүл жана айтып аткан Орта Азия республикалары, Прибалтика республикалары, Украина, Белоруссия болуп чоң көргөзмөлөр ачылып турчу да илгери Москвада. Ана эми көргөзмө деген сүрөтчүгө абдан керек да, себеби көрүш керек. Көрсө өсөт, аны чеберчилиги дагы өсөт, карайт, композицияларын карайт. Азыр эми андай жок, союз жок. Биз суверендүү мамлекетпиз, бирок биздин сүрөтчүлөрүбүз эл аралык, республикалык чоң сүрөт көргөзмөлөргө катышып турушат. Мына биздин академиянын эле сүрөтчүлөрү Пекинде болушту жакында, Шанхайда болушту, Үрүмчүдө болду, Иранда, Москвада болгон чоң көргөзмөлөргө катышып келип атышат. Келип, бул жерге келип, студенттер менен жолугушуп, өздөрүнүн көргөн билгендерин айтып, китеп, каталыктарын алып келип, көргөзүп, неме кылып турушат. Азыр ушундай. Эми ар жерде ар башка да. Ар жерде ар башка. Мына Кытай Республикасы ал өзүнчө чоң мамлекет. Российская Федерация өзүнчө чоң. Бирок Россия менен биз өтө жакынбыз. Жогорку окуу жайлардын ректорлору бизге келип турат. Мына жакында эле келип кетишти ректор Суриков деген институту билесиң да, көркөм сүрөт институту Суриков атындагы дүйнөгө белгилүү чоң. Анын ректору келди. Белоруссиянын академиясынын ректору келип кетти. Анан алар менен биз байланыштарыбыз бар. Ушу мына окуу методика жактарынан бири-бириз менен анан практика алмашат. Келип биздин студенттер барып келишти. Жакында эле барып келди. Алардыкы бизге келет. Ошентип алмашып иштеп атабыз. Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге. Силерге да чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик каалайм. Иштүүбүздө тынччылык болсун. Алгач эле Көркөм сүрөт академиясынын живопись факультети менен тааныштык. Саламатсызбы агай? Сиздин кафедраңыздын өзгөчөлүгү эмнеде башка кафедралардан? Биздин кафедраны станковый живопись деп коет, көркөм өнөр сүрөт. Бул жерде азыр турган мастерской бул биринчи курстардын классы. Бизде 5 курс окуйт. Ошондо биринчи курс, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи курста уже даяр сүрөтчүлөрдү болуп калат да, картина тартышат. Азыр булар живопись сабак өтүп атат. Мында азыр полуобнаженный деп коебуз, кишинин портрет тартып атышат да. Негизинен биздин программабызда адамды тартуу негизги маселе болуп турат. Анткени эң кыйыны ушул адамды тартуу. Пейзаж тартышат, андан тышкары композиция деген сабагыбыз бар. Анда болсо оюнан чыгарып атайын тема берилет. Ошо темага өздөрү эскиз жазап, ошону курсовой работаларын жазышат да. Кийинки сапарыбызды модельдештирүү факультетинин ишмердүүлүгүн чагылдыруу менен уланттык. Наши кафедры в 2010 году открыли. С тех пор мы с 2012 года участвуем во всех конкурсах, показах, которые проходят в рамках республиканского показа, зарубежные показы у нас были. Везде мы получаем призовые места, очень много у нас гран-при. Вот самое последнее у нас достижение в прошлом году на играх в кочевниках, на всемирных играх в кочевниках, мы получили гран-при. У нас сейчас на 2 международных конкурса пригласили. Это проходит один в Казахстане, второй в России, в Санкт-Петербурге. И наши уже дипломные работы туда поедут на международный уровень, на конкурс. Хотим везде что-то интересное, креативное, необычное делать. И у нас учебный процесс отличается от других. Тем, что от других вузов, потому что дизайн костюма, моделирование костюма очень везде открыто.
У них там где-то там по-другому проходит. У нас немножко другая система идет, потому что в рамках нашего художественного вуза национального у нас более обширно, более там глубоко. У нас со второго курса уже начинают показы делать, курсовые работы показывают. Студенты уже с первого курса уже начинают шить. Естественно, мы рисуем, пишем до 5-го курса. Так что, пожалуйста, кто хочет, только талантливых принимаем. Обучение бюджетное, бесплатное. Талантливых приглашаем к себе поступать. Это костюм готика. Перед тем, как шить этот костюм, у нас процесс идет очень большой. Сначала они разрабатывают эскизы, потом мы смотрим формы, выбираем ткани. Затем они делают вот на все модели конструкцию, делают примерный вот макет, чтобы мы могли примерить, посмотреть пропорции. А потом уже вот они начинают на основных тканях шить эти вот модели.
Айлана чөйрөнү коздоо факультети көптөгөн мыкты проектилерди ишке ашыруу максатында талыкпай эмгектенүүдө. Бул экинчи курстун заданиясы болот да. Бул тиги Mercedes-Benz деген компаниянын Кыргызстандагы представительствосы. Анан ушундай салондорду жасап, анан биз өзүбүздүн мисалы аркы түндүк окшогон өзүбүздүн элементтерди колоритти кошобуз. Ошол Mercedes компаниясынын салонуна. Ошондо биздин Кыргызстандагы Mercedes компаниясынын салону болуп калат. Ушундай заданиябыз дагы бар. Бишкек шаарында бир жөнөкөй эле бир здание турат да. Ошонун үстүн дагы усиливать этип коостойбуз да. Мисалы могу тоо турат, тоону стилизация жасап туруп, анан ошону бул ошол зданияга применять этип тоого окшоштуруп коебуз. Бул жанагы жаштардын оюн зоок борбору ала тоо деп атап койдук. Анан ушул сыяктуу тоолорго окшоп, анан Кыргызстандын колоритине жакындады. А тигиниси болсо макети, ушунун макети. Керамика факультетинин студенттери кыргыз колоритин камтыган буюм тайымдарды жасашат экен. Бул художественный керамика факультетинин 4-ч курсунун студенттери. Булар азыр парковый, садовый парковый скульптурага иштеп атышат. Булардын биринчи варианттары эскиз чийишет. Биринчи эскиз бизге жакса, мугалим менен студенттин ортосундагы табылып, ошол нерсе жакса, андан кийин моделин жасап көрүшөт да. Кичинекей моделин жасап көрүшөт. Анан моделин жасап, модели даяр болгондон кийин уже биз чоңураак эмеге өтөбүз. Анан бүткөн иштер уже печкага салынып, печкадан обжиг болот. Биринчи 1000 градус, 800 градуска. Андан кийин экинчи обжиг болот. Экинчи обжигте уже глазур менен болот. Ага чейин дагы көптөгөн красителдер менен боелуп, андан кийин анан даяр керамика иш даяр болот да. Бул жерде бул студент бала 4-ч курс, азыр данный время өзүнүн композициясын жазып атат. Бул композицияга материал биринчи шамот кетет. Шамот менен лепка кылып, ар кандай сложный формаларды жасайт да. Уже мына лепка кылып баштап, уже жарымына жетип калды буюрса. Эми дагы бир саат иштесе бүтөт. 3 немеден турат да бул композиция. Бул баягы адамдын башында головной убордун немесин формасын алып, ошодон композиция чыгып атат да бул жерде. Бул жасалгандан кийин сушкага алып барабыз. Бул жакта сушкабыз. Бул жерден полный ошол системабызды кургайт өзүнчө. Кургагандан кийин момундай кылып боёйбуз ар кандай краскалар менен. Ар кандай түстөр менен боёйбуз краскалар менен. Красканын да түрлөрү болот: пигмент, надглазурный краска, ангоп деген краскалар. Краскаланып бүткөндөн кийин краска кабинет бул жакта да биздики. Момундай майолика деген краскалар да. Булар цветной глазур деп коет. Ушундайлар менен боёйбуз. Буларды чачсак да болот компрессор мененчи. Бул печкага иштерди салып, эки обжиг болот. Биринчисинде 850 градуска чейин көтөрөбүз. Бул жерде градус бар. Примерно 5,5 саатта пишат да, 850ге чейин. Андан кийин чыгарып туруп, кайра глазур чачып, бетин жалтыратып чыгат да. Экинчи обжигке салабыз, экинчи обжиг 950 градуска чейин көтөрүлөт. Көтөрүлгөндөн кийин өчүрүп, кайра чыгарганда уже изделиябыз готовый болот да. Уже аны колдонуп немете берсек болот өзүнчө. Бул жакта гончарный станок. Гончарный станокто өзүнчө курт этилип жасалат. Бул глинасы материалы башкача, красная глина деп коет муну. Азыр бул агайыбыз жазып атат. Ар кандай форманы ушу гончарный айлантуусу аркылуу жасаса болот да. Бул деле жасалгандан кийин ошол кайра эле сушкага барып кургатылып, красетилип, анан кайра эле печкага салынат да.
Өнөр жай графика факультетинин студенттеринин фантазиясы күчтүү, ой жүгүртүүсү терең жаштар экенин кошумчалады кафедра башчысы. Биздин кафедра көркөм өндүрүштүк дизайн кафедрасы. Азыркы учурда коомдо буга өз алдынча суроо талаптар бар. Бул көркөм өндүрүштүк дизайн кафедрасында биздин келечектеги кесип ээлери бул азыркы өндүрүштүк багытта кандай муктаждыктар бар. Мисалы үчүн бул түздөн-түз рыноктук экономика менен байланышкан жактары бар. Рыноктук экономикага чыгыш үчүн жогорку деңгээл керек да. Жогоруда айтып өткөндөй, бул жердеги адистер мисалы үчүн фирмалык стиль, орусча айтканда фирменный бренд деп коет да. Ошолордун образдарын создавать этет, анан кийин графикалык дизайн. Ошол менен фирмалардын жүзүн, анан кийин иш кагаздары. Бул жерде мисалы көргөзүп кетейин мен. Бул жерде упаковка, серия упаковка проект. Бул жер дипломдук иш да, негизи анан дипломдук иштин мындайча айтканда эскизи разработкасы жүрүп атат. Автору Кибишева Юлия деген кызыбыз, 5-курстун бүтүрүүчүсү. Бул жерде упаковкаларды Любимый чай деген, любимый цейлонский чай деген фирма, любимый чай. Бул жерде ушул фирма чыгара турган чай продукциясына жасала турган иш кагаздары, андан кийин знактын өзүнүн знак образдарын, разработкаларын жасап атат. Бул жерде фирмалык шрифттер, разработканын разверткалары, форманын келип чыгышы, кандай келип чыкты, анан моундай болуп кутучаларга салынат да. Бул бир канча грамм өзүнүн өлчөмдөрү менен. Бул эң кичинекей, мисалы үчүн чай чыгаруу продукциясында колдонулат да. Анан ушу менен барып дизайнерлер упаковка жасашат, фирмалык иш кагаздарды жасашат. Ушундай кесиптердин ээлери болот. Демек, мисалы үчүн мына любимый чай деп айтып атпайбызбы? Анан бул чайды балким ушундай бир фирма сиздерге кайрылып, эгерде ушундай бизге логотип, слоган, жана фирменный бланк дегендер болот эмеспи? Анан ошолордун бардыгын, упаковкалардын бардыгын силер жасап бергиле деп кайрылган учурлар болобу? Кайрылган учурлар болот. Эми биздин студенттер окуу учурунда иштеп атып деле кээ биркилер иштешет, анан бүткөндөр балдар деле бар, иштеп жүрүшкөндөр бар. Эми азырынча көбүнчөсү частный производительдер менен байланыштуу да. Анан ошолорго барып өзлөрүнүн портфолиолорун создавать этет, анан ошолор менен иштеп жүрүшөт. Натура боюнча маалымат бере турган болсок, бул обязательный темалары. Биринчи заданиясы булар портреттен баштайт. Бул портретти обязательно үйрөнүш керек. Ал жерде анатомия, баш менен моюн, моюн менен ключица, грудный клетка кандай байланышат, ошо кишинин характерин кандай кылып беребиз, ошонун баары камтылат да. Андан кийин даярдоолучу нерсе болот. Бул чоң размерге, биз чоң размерге чыгыш үчүн этюд жасайбыз. Этюд бул жанагындай 60 сантиметрлик сидящий болобу, бул натурага жараша эметебиз, потому что бул мужской да, азыр женский натура, сидящий, стоящий, бул кишинин өзүнүн эмесиге жараша композиция түзүлүп, ошондой мону натура коюлат. Постановочный жумушта, бул уже экзаменационный жумуш. Бул жерде баягы негизги нерсе бул ошо кишини баарын изучать этүү, анатомиясын ордуна коюу, ар бир верхний часть, грудной часть, тазовый часть, нижняя часть баягы пропорцияны сакташ керек да. Анан ошонун негизинде бир жакшынакай жумуш бүтүрүш керек да булар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.